бир чабан болгон экен. Чабандын уулу болуптур. Чабан уулунун жогорку билимдүү болушун каалап, мендей чабан болбосун, мендей кой кайтарып жүрбөсүн, жогорку билимдүү болсун деп аны чет өлкөгө окууга жиберет экен. Чет өлкөгө окууга жибергенден кийин айылда дуу болуп, тигинин баласы ушундай жогорку билим алганы шаарга кетип атыптыр деп аябай дуу болот экен. Ошентип бала бары окуйт экен, жогорку билим алат экен, тилдерди үйрөнөт экен, аябай билимдүү болуп, анан айылына кайтып келиптир. Айылына кайтып келатканда автобустан түшсө, анын айылдаштары баары таңыркап карап, жанагы жигит келген турбайбы? Кара, бул атасынан кыйын чыкты, бул атасынан акылдуу чыкты, атасынан мыкты чыкты деп баары эле жанагы жигитти мактайт экен. Мактаганда машырканып, ал жигит аны уккан сайын мен чын эле мыкты болуп кетипмен, чын эле билимдүү экенмин, мен чындап эле атаман мыктыраак окшоймун, атаман акылдуураак окшоймун, кыйыныраак окшоймун деп ошентип көп сөздөрдү угуп, аябай сүйүнүп үйгө келиптир. Анан үйүндө атасы менен кучакташып учурашып, ошентип экөө чайга отурушуп, тамактанышып, анан баягы бала, машырканып калган бала бир аз тамашалап атасына айтыптыр: атам мени баары эле сизден мыкты деп айтып атат го, мени баары эле сизден акылдуу деп айтып атышат го, кандай дейсиз деп күлсө, атасы дагы ага жылмайып жооп бериптир: балам дептир, сен качан өзүңдүн уулуңду өзүңдөн мыкты кылып, өзүңдөн да кыйын кылып тарбиялаганда, сен ошондо мага тең элесиң деп айтыптыр да. Дегенде бала ошол сөздөн кийин аябай уялып, атасынын акылмандыгына баа берген экен да.